Кыргызстанда ипотека тармагы каатчылык болбогондой эле өсүп жатат. Болбосо коңшуларда кризис күчүнө кирди. Баалар асман чапчыйт. Айлык аз, насыяны болсо алып эле атабыз. Бул канчага созулат жана аягы эмне болуп бүтөт? Анализдеп көрөлү. Орусия, Беларусь жана Азербайжан ипотекалык насыя берүү тармагында кризисти башынан кечирип жаткан чакта Борбор Азия кредит берүү боюнча рекорд коюуда. Бул тууралуу Инфолайн аналитикалык агенттиги жазып чыкты. Баарынан да Кыргызстандын тырногу өсүп жатат. 2025-жылы январь-сентябрь айларына карата Кыргызстанда берилген ипотекалык кредиттин көлөмү 68,3%га өскөн. Бул Казакстан менен Өзбекстанга салыштырмалуу 3 эсе тез дегенди билдирет. Бул таң калыштуу деле эмес. Миг жеңилдиги барларга баштапкы төлөмү жок 4% менен ипотека берип келет. Мындай халява коңшулардын биринде дагы кездешпейт. Жеңилдиги барлар бул мамлекеттик жумушта иштегендер. Суроо талап ошончолук жогору. Анткени калктын 60%нын үйү жок. Ошондуктан адамдар кредитти ысык самсы алгандай талап жатат. Берип атса алат да. Мурда сырдын курамына кирген мамлекеттердеги ипотекалык күрөгүүнүн бир эле сыры бар — жеңилдетилген мамлекеттик программалар. Эгерде займ алгандарга мамлекеттин колдоосу болбосо, насыян төлөөгө эч кимдин чама-чаркы жетмек эмес. Эми деле, эгерде өкмөт колдоосун токтото турган болсо, базар дароо төмөн түшөт. Орусияда да ушундай болгон. Пандемия учурунда кургуучуларды колдоо максатында жеңилдетилген ипотекаларды бере башташкан. 8%дык жеңилдетилген ипотеканы эл сүйүнүп алып, ажиотаж башталган. Мындан улам жаңы конуштардагы батирдин баасы 2 эсе кымбаттаган. Ошентип жеңилдетүүнүн пайдасы кумга сиңгендей жок болгон. Андан соң Путин Украинага кол салууну чечкен. Ошентип жеңилдетилген ипотекадан баш тартууга туура келген. Ал эми базар баасында 21% ипотека алууга эч кимдин чамасы жок. Ошондуктан жаңы курулган үйлөр азырда сатылбай турат. Беларусь, Армения жана Азербайжанда дагы ипотекалык турак жай базары алсырап калды. Ал эми Борбор Азиядагы коңшуларыбыздын базарлары ашыкча кызып кеткени секинден байкала баштады. Кызыды деген сөз батирдин баасы займ алуучулардын кирешесинен жана экономиканын фундаменталдык көрсөткүчүнөн кыйла жогору болгондо айтылат. Мындайда батирлер дайыма кымбаттай берет деген жаңылыш сезим болот. Андай болбойт. Эртеби кечпи көөк жарылат. Батирлер арзандайт. Бирок ипотеканын карызы азайбайт. Төлөмү дагы деле кымбат. А бирок анын күрөөсү текейдей арзан болуп калат. Батирди саткан күндө деле банкка карыз бойдон каласың. Казакстанда банктар жеңилдетилген ипотеканы тоңдуруп коюшту. Эксперттер батирдин баасы 15%га чейин арзандайт деп күтүп жатышат. Өзбекстанда болсо банкирлер пайыздык ченди жогорулатып, мөөнөттү кыскартышты. Кыргызстанда ипотеканын базар баасы 23%га чейин жетет. Демек коммерциялык банктар жарандар кредитти мамлекеттин жардамысыз төлөй албашын билет. Ошол себептен алдын алуу үчүн анын баасы өйдөлөтүшөт. Бишкекте жеңилдетилген ипотека менен деле айына 1 бөлмөлүү батирге 30-40 миң, 3 бөлмөлүү батирге 60-70 миң төлөө керек. Өлкөдөгү орточо айлык болсо 42 миң сом. Мигранттардын акчасы бар деңизчи, бирок көпчүлүк иштеген Орусияда алардын абалы күндөн күнгө оорлошуп жатат. Азыр Кыргызстан санкцияга иленген оокаттарды Путинчил Орусияга ташып байып жатышы мүмкүн. Бирок Украинадагы согуш акыры аяктаса, Орусия товарды түз импорттой баштаса, Кыргызстандын кирешеси дагы азаят. Азыр жеңилдетилген ипотека алып жаткан бюджеттик кызматкерлерде жумуш жагынан кыйынчылык жаралат. Экономикалык өсүштүн ордуна басаңдоо келсе, кыймылсыз мүлктүн баасы арзандайт. Бул жакшы дечи. Бирок банктар жеңилдетилген насыя бербей калат. Ал эми пайыздык чен болсо жогорулайт. Андыктан арзаныраак үй алуу кыйындайт. Ал эми кымбат нерсени сатуу ан сайын кыйын болот.